Видеонун ылдыйындагы колду баскан ар бириңиздерге ден соолук каалап кетебиз. Кара колду тоңуп калган балага милиция кызматкерлери жардам беришти. Бул туурасында Ысык көл ОИБдин басма сөз кызматы маалымдады. Энеси мас болуп тышта жатып калган, ал эми баласы көчөдө тоңуп жүргөн жеринен милиция кызматкерлери тарабынан табылып, жардам көрсөтүлдү. Милицияны көчмө кабылдамасы менен кызмат өтөп жаткан Каракол ШИИБдин кызматкерлерине шаардын тургуну кайрылып, көп кабаттуу үйлөрдүн короосунда узак убакыттан бери суукта жашы болжол менен 6-7 жаштагы бала жүргөндүгүн билдирген. Аталган билдирүүгө милиция кызматкерлери дароо чара көрүшүп, суукта жалгыз жүргөн баланы табышып, бала сууктан ушунчалык üşүгөндүктөн жакшы сүйлөй албай да калган. Шаардык милициянын жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери балага ысык чай беришип, жылгандан кийин андан маалымат алууга аракет көрүштү. 7 жашар баланын айтымында энеси көп убакыттан бери спирт ичимдиктерин ичип жүргөндүгүн, акыркы жолу чогуу баратканда көчөдө мас болуп уктап калганын, бала болсо кетип кайра келсе энеси жатып калган жеринде жок болуп чыкканы белгилүү болот. Милиция кызматкерлери тийиштүү иш кагаздарын толтуруп суукта табылган баланы балдар үйүнө убактылуу өткөрүп беришип, энесин издөөгө киришет. Көп узабай энеси шаардын көчөлөрүнүн биринде мас абалында жүргөнү аныкталат. Баласы кайда жүргөндүгүн сурашканда, энеси акылга сыярлык жоопту кайтара алган жок, деп маалымдашты облустук милиция. Каракол ШИИБдин жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери тийиштүү иш кагаздарын даярдап, маселени мыйзам чегинде чечүү максатында мэриянын балдарды коргоо боюнча бөлүмүнө өткөрүп беришти. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин Талдыкоргондогу эстелигин талкуулаган жаңы кадрлар пайда болду. Митингчилер эстеликти бузуп, бөлүктөргө бөлүп гана тим болбостон, анын бир бөлүгүн административдик имаратка алып келип, мойнунан жипке асып коюшкан. Видео Казакстандагы массалык нааразылык акциялары учурунда тартылган. Демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн ортосундагы эң айыгышкан салгылашуу Алматы менен Алматы облусунда болгон. Кийинчерээк казак бийлиги башламандыктарды атайындарды алган чет элдик террористтердин арасынан куралган топтор уюштурганын билдирген. Бул версияны ЖККга кирген өлкөлөрдүн лидерлери да ырасташты. Видеого лайкты сөзсүз басып, жана подписация деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочону да сөзсүз түрдө күйгүзүп кетиңиздер.